биздин 7-чакырылыштын депутаттарын ушул күнгө чейин созуп топтобой келген бийликке кайрылгыла. Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров 14-январда эртең менен башкы прокуратурага суракка кирди. Башкы көзөмөлдөөчү орган бул маалыматты бышыктады, бирок кайсы маселеге байланыштуу сурак берип жатканы тууралуу азырынча комментарий берген жок. Айрым бир тактала элек маалыматтарга караганда Мадумаров 2019-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу чакырылды. Ал документке ылайык Кыргыз тарап Тажикстанга 275 метр тилкесин 49 жылга ижарага алган. Былтыр октябрда президент Садыр Жапаров коңшу мамлекет менен чек ара чечилбей жатканын бир катар себептерин атаган. Ага Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча Мадумаров кол койгон протокол кедергисин тийгизип жатканын да билдирген. 2009-жылы 3-мартта Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган протокол бар экен мына Кимонда. Ушул жерди алар биздики деп атат. Мен айтып атам, жок, силердики эмес. Бул жер 100 жылдан бери биз өтүп жүргөн жер элек. Десем, алар муну бетибизге такап атат. Мына Мадумаров секретарь Совет Безопасностьуна кол коюп берген деп атат. Ал мындай кол коюптур. Ошол 275 метр жер Тажикстандык экенин тааныйм дептир, ооба силердики деп бериптир дагы. Бирок кайра 49 жылга бизге арендага берип тургула дептир, деп кол коюптур мына. Ошо менен ушул протокол менен 49 жылга арендага алгансыңар силер деп атат. 12 жылыңар бүттү, 37 жылдан кийин же жабабыз, же кайра сүйлөшүүлөрдүн негизинде узартабыз деп атат. Президент Тажикстан менен чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия иштеп жатканын, тынчтык сүйлөшүү жолу менен эки тараптын тең кызыкчылыгында чечилет деген үмүтү бар экенин билдирген. Президенттин мындай айыптоосуна Мадумаров жооп кайтарган эмес, бирок ага чейин 2019-жылы Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин ошол кездеги катчысы болуп турган учурдагы кол койгон протоколу боюнча бир нече жолу түшүндүрмө берген жайы бар. Ал аталган протоколго кол коюу туура болгонун белгилеп, бул андан аркы сүйлөшүүлөргө гана негиз болчу документ болгонун жүйө келтирген. 2019-жылы Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин ошол кездеги катчысы Адахан Мадумаров жана Тажикстандын Коопсуздук кеңешинин ошол учурдагы катчысы Амиркул Азимов Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө курууга деп 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участкасын Тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол коюшкан. Учурда Тажик тарап бул тилке ижарага алынган деген негиз менен аны өзүнө караштуу деп эсептесе, Кыргыз тарап ал жакты тактала элек чек ара тилкеси катары белгилеп келет. Талаштуу тилкелердин айынан эки өлкөнүн чек арасында чыр-чатак байма-бай болуп турат. Былтыр жазындагы куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон. Анын экөө бала, 180ден ашуун киши жаракат алган. Тажикстан тараптан 19 киши каза таап, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө тең бул жаңжал үчүн бири-бирин айыптап, кылмыш иштерин козгогон.